لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz İmam Bukhari rahimahullah'ın adep ahlaka байланыштуу жазган Adabul Mufrad kitabын окуп жатканбыз. Мына ушул китептен жетип келген бап, жетип келген бөлүм бабун бирру ман кана ясинуху абуху. Атасы байланыш түзгөн адамдарга жакшылык кылуу. Атасы, кимдин атасы, ким менен дос болгон болсо, ким менен байланыш кылган болсо, ошол атасынын достору менен атасы байланышкан, дайыма мамиле кылып жүргөн адамдар менен ошол инсан атасы дайыма мамиле кылып жүргөн адамдарга жакшылык кылуусу. Мына ушул тууралуу бөлүм. Мына ушул бөлүмгө эми мына ушул бапка байланыштуу бир хадисти Имам Бухари рахимахуллах Ан Абдилlah ибн Динардан келтирди, риваят кылып. Бул киши Ан Абдилlah ибн Динар Ан ибн Умардан риваят кылды. Бул хадисти ибн Умардан риваят кылды. Марра а'рабиyyun фи сафар факана абул а'рабiyyi صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقبه ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ أد أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك. Бұл хадис Ан Абдилlah ибн Динардан риваят кылынат. Бұл киши Ибн Умардан төмөнкү мына ушул хадиске байланыштуу окуяны келтирди. Ибн Умар бир жолу Маккага карай жол алды. Жолдо бир арабийге жолугуп калды. Арабий бир ошол жолугуп калды бир арабийге. Ошондо бир бедуинге жолугуп калды деген. Сапарында, жолдо. Анан бул арабий, бул кишинин, ошол арабийнин атасы Умар радиаллаху анху менен дос болгон экен. Умар радиаллаху анхунун баласы ким? Ибн Умар. Ибн Умар Меккеге карай жолдо кетип жатат. Жолдо бир арабийге жолугуп калды. Ал арабий Ибн Умардын атасы Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун досу болгон экен, арабийнин атасы. Ошондо Ибн Умар арабийге карап, сен баланчынын баласы эмесписиң? Баланчынын баласы эмессиңби деп сурады. Ошондо жанагы арабий бедуин айтты, ооба деди. Ошондо Ибн Умар төбөсүн коштоп, мындайча айтканда, сапарда бир төбө менен, бир эшек менен кетип жаткан эле. Кээде ошол төбөдөн түшүп эшекти минет, эшектен түшүп төбөнү минет. Мына ошондо Ибн Умар жанагы эшегини жанагы арабийге берди. Жана башындагы чалмасыны, мындайча айтканда, селдесин чечип, жанагы арабийге берди. Ошондо Ибн Умар менен сапар кылып кетип жаткан кээ бир адамдар айтышты, агай бир 2 дирхам берип койсоңуз болбойбу эле? Ушу эшегиңизди жана ушул селдеңизди бергенче башыңыздагы ошол селдеңизди, мындайча айтканда, бергениңизче, ошол чалмаңызды бергениңизче
2 дирхам берип койсоңуз болбой беле, ушул жетиштүү эмес беле дешти. Ошондо Ибн Умар төмөнкү хадисти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ошол риваят кылып айтат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Атаңдын достору менен мамилени жакшы кыл, атаңдын досторуна жакшылык кыл. Алар менен байланышты үзбө. Эгер мындай кыла турган болсоң, жүзүңдөн Аллах Таала нурду өчүрүп коет деди. Эми баарыбыз бул дүйнөгө бир атадан, бир энеден дүйнөгө келгенбиз. Сөзсүз атабыздын ошол достору бар, бирге окуган, классташ болгон достору бар, дайыма бирге жүргөн, мамилелеш достору бар, жакындары бар. Мына ошолор менен жакшы мамиледе болууну мына шарият жакшылык деп эсептеди. Ошол жакшылык экен. Ким эгер атасы мамиле кылган адамдарга жакшылык кылуусу, атасынын досторуна жакшылык кылуусу. Ан Абдулла ибн Динардан бул хадис ан Ибн Умар, Абдулла ибн Динар Ибн Умардан бул хадисти келтирет. Ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам кал. Ибн Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Кал: "Инна абаррал бир ан ясила ар-рajul ахла удди абихи." Чындыгында жакшылыктардын эң жакшысы, жакшылыктардын эң жакшылыгы киши атасынын достору менен мамиле кылуусу. Атасынын досторуна жакшылык кылуусу. Атасынын досторуна жакшылык кылуусу. Эми баарыбыз жакшы билебиз, аталарыбыз ким менен дос, ким менен мамиле кылып жатат, ошол адамдар менен дагы атабыз тирүү кезинде дагы жана дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дагы атанын достору менен жакшы мамиледе болууга жана ошондой эле аларга жакшылык кылууга шарият буйрду. Бул салих амалдардын бири болуп саналат. Жана хадисте бир араби Ибн Умарга сапарда жолугуп калды. Ибн Умар тасыктап, мындайча айтканда растап, аны сурады. Кимдин бала, баланчынын баласы эмессиңби деди. О, баланчынын баласымын дегенде, анын атасы Ибн Умардын атасы Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху менен дос болгон экен. Мына ошондо Ибн Умар ошол башындагы ошол селдесин, мындайча айтканда чалмасын чечип, жана ошондой эле бир эшегин берди. Бул Ибн Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен түшүндү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, эмне? Бул ошол атаңдын достору менен мамилени чыңда, алар менен мамилени эмне? Үзбө. Андай кыла турган болсоң, мамилени үзүп кое турган болсоң, Аллах Таала сенин нуруңду өчүрүп коет деди. Мына ошондуктан инсан кээ бир нерселер менен алек болуп отуруп, кээ бир дүйнөлүк иштери менен алек болуп отуруп, мындайча айтканда бул нерселерге көңүл буруунун натыйжасында атасынын кимдер менен мамиле кылгандыгын, кимдер менен ошол мамиле түзгөндүгүн, кимдер менен дос болгондугун унутуп коет. Мына ушул нерсени билип алышыбыз керек экен. Бул дагы атанын досторуна, ата мамиле кылган адамдарга жакшылык кылуу, бул жакшылыктардын эң жакшысы экен. Андан кийинки хадис, андан кийинки баб: "Бабун ла тaqta'u man kana yasilu abaka fayutfi nurak." Бул дагы төмөнкү жогорудагы бабка бөлүмгө байланыштуу баб. Атаң мамиле кылган адамдар менен мамилени үзбө, мындай кыла турган, мамилени үзө турган болсоң, Аллах Таала сенин нуруңду өчүрөт дейт. Эми бул хадис Саад ибн Убада аз-Зурқадан анна абаху кал. Бул кишинин атасы айтты. Кал: "Кунту жалисан фи масжидил Мадина ма Умар ибн Усман." Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинадагы ошол мечитинде Умар ибн Усман менен, Усмандын баласы Умар менен
Амр ибн Усман. Усмандын баласы Амр менен биргеликте ошол мечитте отурат элем дейт. Фамарра бина Абдулла ибн Салам муттакин аля ибн ахихи. Бир жолу Абдулла ибн Салам агасынын баласына таянган абалда, сөйөнгөн абалда өтүп калды. فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم. Жанагы отурган топтун айланасынан ошол өтүп баратып, анан кайра кайтып келип, فقال ما شئت عمر ابن عثمان. О Усмандын баласы Амр, каалаганыңды кыл деп мына ушундай 2 жолу жана 3 жолу айтты. Жанагы Абдулла ибн Салам агасынын баласына сөйөнүп таянып кетип жатканда, жана мечиттин ошол алдында отурган Амр ибн Усманга карата мына ушундай айтты. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصنع بك فيطفئ بذلك نورك. Анан Аллахка ант, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды ушул Кур'ан-ы Карим менен жиберген ушул затка ант, Аллахка ант деп мына ушуна 2 жол айтты. Эч качан атаң байланыш кылган, атаң мамилелеш болгон адамдар менен мамилени үзбөгөн, андай кыла турган болсоң, Аллах Таала сенден нурду өчүрүп коет dedi. Көптөгөн жакшылыктардан куру каласың, көптөгөн жакшылыктардан куржалак кыласың деген. Эми бул орунда Аллаху алам ушул Амрдын атасы менен ушу Абдулла ибн Салам дос болгонда, ошондуктан жанагы баласы эми кичине ушу Абдулла ибн Салам ошол мажлистен бир жерден өтүп кетип жатканда кичине кайдыгерлик мамиле кылып койду. Кайдыгерлик мамиле жасап койду. Ошондуктан кайра мажлистин алдынан өтүп кетип, кайра келип, анан ант ичип, Аллахтын ысмы менен ант ичип, анан жанагыны жакшы насихат, осият айтып койду. Мына ошондуктан кээде атанын достору жана ошондой эле ата мамиле кылган адамдар келген кезде мына ушул орунда кичине адептүүлүккө көңүл буруу керек. Аларга эмне жакшы мамиле кылуу керек, жана аларга салам берүү керек, аларга жакшы сөздөрдү айтуу керек экен. Өзү негизи атанын досторуна, ата мамиле кылган адамдарга жакшылык кылуу жана алар менен мамилени чыңдоо, бул өзүнүн атасына жакшылык кылуу болуп саналат. Мындай бир карап көргөндө өзүнүн атасына жакшылык кылуу болуп саналат. Кийинки хадис бабун ал-уддат ятаварас. Эми жакшылык бул жакшылыкты мураска калтырат. Мына ушул тууралуу бап Ан Аби Бакр ибн Хазм ан раджулун мин асхаби наби саллаллаху алейхи ва саллам. Бул хадис Абу Бакр ибн Хазмдан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларынан бирөөсү айтты. Кал кафайтука анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кал, мен сага мына ушул хадисти айтайын, ушул сага жетиштүү деди. Кал иннал удда ятаварас. Иннал удда ятаварас. Жакшылык албетте мураска калтырылат. Жакшылыктан жакшылык гана кылат. Эгер инсан өзү ата, өзү жакшылыктын үстүндө болсо, балдары дагы ошол өзүнөн кийин жакшылыкты табат. Мына ошондуктан ата эне, ата балдардын алдында өзү үлгү болуш керек. Жакшы адеп ахлагы менен, жакшы сонун сөздөрү менен балдарына үлгү болуп берүүсү керек. Эгер мунун тескериси боло турган болсо, анан балдардын алдында туура эмес сөздөрдү сүйнөп, ошол балдардын өзү туура эмес багыттарга багыттай турган болсо, албетте өзүнөн кийин ошол инсан жакшылык калтырбайт. Мына ошондуктан инсан өзүнөн кийин балдарына жакшылык калтыруусу үчүн ошол инсан өзү жакшы адеп ахлак менен, жакшы сөздөр менен, Кур'ан сүннөттүн негизинде ошол жакшы адеп ахлактар менен зыйнатталуусу керек экен.
Андан кийинки хадис: "Бабун ла юсамма ар-раджул абаху ва ла яджлис qablahу ва ла ямши амамаху." Мына ушундай бир бап, мына ушундай бөлүм: киши өз атасыны аты менен чакырбайт дейт. Балким атасынан алдын отурбайт, атасынан алдын басып кетпейт дейт. Атасы менен жолдо басып кала турган болсо, атадан артта басат, алдында баспайт. Мына ушул тууралуу бап. Эми бул анабихи Хишам ибн Уруа атасынан төмөнкү хадистер риваят кылыптыр. Же башкасынан риваят кылган. Абу Хурайра, анна Абу Хурайра абсара ражулайн. Абу Хурайра деген сахаба бир эки кишини көрүп калды. Фақала ли ахадихима, алардын бирөөсүнө айтты: "Ма хада минка?" Бул киши ким деп сурады эки кишинен бирөөсүнө. Фақала аби. Ошондо бул атам деди. Жана эки кишинин бирөөсү бул атам деди. Фақал ла тусаммихи бисмих. Ал атасынын аты менен жооп берди, билбейм, Аллаху алам. Аны аты менен атаба деди. Ва ла тамши амама, анын алдында баспа деди. Ва ла таджлис qablah, андан мурда отурба деди. Мына бул атага болгон мамиле, атага болгон адеп. Эми атасынын аты, мисал үчүн Абдуррахман боло турган болсо, "О Абдуррахман" деп атасынын атын айтып чакырган болбойт. Эгер атасынын куниясы же лакабы боло турган болсо, аны айтса боло берет. Ошондуктан бул адепсиздик. Ким өз атасыны ошол аты менен чакыра турган болсо, ысмы менен чакыра турган болсо. Мисалы үчүн бирөөнүн аты Абдулла болсо, баласы аны "О Абдулла" деп чакырып атат. Ата чакырылган убакытта атага эмне? Урмат менен чакыруу керек. Андай аты менен, атаны аты менен чакырган болбойт экен. Бабун хал юканни абаху. Мына ушундай бир бап, эми атаны куниясы менен чакырса болобу дейт. Ан Шахр ибн Хаушаб قال خرجنا مع ابن عمر. Шахр ибн Хаушабтан риваят кылынат экен бул асар. Биз Ибн Умар менен чыгып калдык дейт. Бир жерге чыгып калдык. Ошондо фақала лаху Салим. Ошондо Ибн Умардын Салим деген баласы бар экен. Ас-салату я Аба Абдуррахман деди. Намаз вакты болду, Аба Абдуррахман деди. Аба Абдуррахман бул Ибн Умардын куниясы. Мындайча айтканда лакабы. О Абдуррахмандын атасы дегени. Атасыны ушундай Ибн Умардын Салим, Абдуррахман деген балдары болгон. Эми Салим деген баласы Ибн Умарды я Аба Абдуррахман, о Аба Абдуррахман деп ушул куниясы менен чакырып атат. Бул эми дурус. Бул эми дурус. Атасыны куниясы менен чакырса боло берет. Бирок жанагы бизде кээ бир адепсиздиктер бар. Бирөөнүн атасыны бир жаман бир ат менен адамдар чакырышып алат. Өзү ошол адам ошол ат менен чакырылуусуна ыраазы эмес. Анан өзүнүн аты бар, ошондой ат менен дагы чакырып болбойт. Жалпысынан. Эми бул хадистерге көрө бир инсан атасыны өз аты менен чакырбайт, бирок куниясы лакабы менен Аба Абдуррахман, Аба Мухсин деп чакырса боло берет экен. Буга далил ан Суфьян ан Абдулла ибн Динардан ан Ибн Умар قال. Абдулла ибн Динар Ибн Умардан риваят кылды. قال лекин Абу Хафс Умар қада. Ибн Умар айтты, бирок деди Абу Хафс Умар бул нерсеге өкүм кылды деди. Бул нерсени бул хадистен дагы дурустугун билсек болот. Ибн Умар бул жерде Умар ибн Хаттабтын куниясы Абу Хафс. Умар ибн Хаттабтын Хафса деген кызы болгон. Ошону эми атасыны куниясы менен айтып атат. Бирок Абу Хафс Умар када деп, Абу Хафс Умар өкүм кылды деп мына ушундай айтып жатат. Мындан чыктак билсек болот, атанын не куниясы менен чакырса болот экен, бирок өзүнүн ысмы менен чакыруу болбойт экен баласы үчүн. Бул адепсиздиктен болуп саналат.
Эми кийинки баб бабу уджубу силатур рахм. Эми тууган урук менен мамилени чыңдоо бул важип, фарз болгон амалдардан экендиги тууралуу баб. Кулай ибн Манфаа кал. Кулай ибн Манфаа айтты. Кала жадди, мага атам айтты дейт. Я Расулуллах, кала жадди. Атасы бул хадисти риваят кылып берген экен. Анан кала жадди я Расулуллах ман абар. Ошол чоң атасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтыптыр. Ман абар. Жакшылыктарыма ким акылуу дептир. Жакшылык кылууга ким акылуу дегенде кал уммак, апаң, энең, ва абак, атаң, андан кийин. Андан ухтак, андан кийин эжең, ва ахак, андан кийин агаң. Ва мавалак, ва маулак аллази ялизак, андан кийин сага эң жакын болгондор хаккун важибун. Шулар жакшылык кылууда важип болгон акылардан. Ва рахим, ва рахм ва усула. Ошол тууган урук менен мамилени ошол байланыштырган силатур рахим кыла турган мына ушулар дейт. Кишиге мына ушулар эң жакыны, мына ушулар атасы, апасы, андан кийин эжеси, агасы, андан кийинкилер. Мына ушулар жакшылык кылууда, нафака кылууда, жардам кылууда мына ушулар акылуу. Мына ушул инсандар эң кишиге жакындары мына ушулар болуп саналат. Андан кийинки хадис Анаби Хурайрата кал, Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат бул хадис. Ламма назалат хадихи ал-ая. Мына төмөнкү аят түшкөндө ва анзир аширатакал aqrabin. Өзүңдүн жакындарыңды тозоктон эскерт, Аллахтын азабынан эскерт деген аят түшкөндө каман наби саллаллаху алейхи вассалам фанада. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп анан чакырды дейт. Кимдерди чакырды? Өз жакындарын чакыра баштады. Дават кыла баштады өз жакындарын. Я бани Кааб ибн Луай. О бани Кааб ибн Луай. Анқизу анфусакум минан нар. Силер өзүңөрдү тозоктон куткарып калгыла. Я бани Абдуманнаф. Абдуманнафтан тарагандар деп. Абдуманнафтан тарагандар. О Абдуманнаф уулдары. Анқизу анфусакум минан нар. Өзүңөрдү өзүңөр тозоктон не? Сактагыла. Я бани Хашим. О Хашим уулдары. Анқизу анфусакум минан нар. Өзүңөрдү тозоктон сактагыла. Куткаргыла деген. Куткаргыла. Ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн уруулаштарына мына ушундай кайрылып жатат. Тозоктон өзүңөрдү куткаргыла деп. Я бани Абдимутталиб. Анқизу анфусакум минан нар. Өзүңөрдү өзүңөр не? Өзүңөрдү өзүңөр тозоктон куткаргыла деп. Я Фатима бинта Мухаммад. О Мухаммадтын кызы Фатима. Анқизи нафсака минан нар. Өзүңдү тозоктон куткар дейт. Фа инни ла амлику лака миналлахи шай'ан. Мен эч бир сени Аллахтын азабынан, тозок азабынан тосуп кала албаймын, куткарып кала албаймын. Гайра анна лакум рахиман саабуллуху бибалиха. Бир гана мен силер менен туугандык байланышым бар дейт. Бирок мен ошол туугандык байланышты силер менен үзбөймүн дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Силерге жакшылык кыламын, өзүңөрдү өзүңөр тозоктон куткаргыла, өзүңөрдү өзүңөр тозоктон сактагыла, аракет кылып калгыла. Эч бир силерге тууганчылык, мен пайгамбармын. Мен силердин араңардан Аллах Таала мени пайгамбарлыкка тандап алды. Кыямат күнү менин пайгамбарлыгым силерге эч бир жардам бербейт. Кала берсе, кызы Фатимага дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү жардам бере албайт экен. Өзүңдү өзүң тозоктон куткар деп атат кызына. Бир гана эме туугандык байланышым бар, силер менен тууганмын. Мына ушул туугандык байланышты мен силер менен бекемдеймин. Мына Кур'ан-ы Каримде дагы ошол кыямат күнү инсан өз жакындарынан качып калат. Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи. Кыямат күнү киши өз агасынан, атасынан, апасынан, жана жолдошторунан, жана не балдарынан качат дейт. Эгер ата-эне баласына Аллахты таанытпаган болсо, бул шариятты үйрөтпөгөн болсо, Аллахтын укугун билдирбеген болсо, мындай инсан эртең кыямат күнү балдарынан качат.
Ошондуктан кыямат күнү балдар өз ата энелеринен өз ак укуктарын талап кылат. Эми тууган урук менен байланышты бекемдөө, чыңдоо бул эң важип болгон, парз болгон амалдардын бири болуп саналат. Эми андан кийинки хадис ан Аби Айюб ал-Ансари анна арабиян арада лин-наби саллаллаху алейхи ва саллям фи масирихи факала أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Abu Ayyub Ansari'den kelgen hadis, bir Arabi bir öz jolunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen joluşup kaldı. Ошондо Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge aytты, meni бейишке жакындата турган, тозоктон алыстата турган bir амалдын кабарын бериң. Мындайча айтканда, meni бейишке жакындата турган, тозоктон алыстата турган нерсенин кабарын бериң dedi. Qal ta'budullah ve la tushrik bihi shay'an. Allah'ın özüne gana sığıngın, ağa hiç bir nerseni şerik koşpogun deydi. Tawhid bul dünya jana ahiret baktululuğu. Kim Allah'ın birligin jakşı tanıp bilip alsa, jakşı rastap uşul nerseni jakşı özünde bilip alsa, inşaallahu Teala Allah'ın tawhidin rastagan insan beyişke esepsiz azapsız kiret. Tawhiddin jakşılığı insan üçün çeksiz. Ta'budullah ve la tushrik bi şey'en. Allah'ın özüne gana sığıngın, ağa hiç bir nerseni şerik koşpogun. Şirk bul en bir jaman nerse. İnsandın ibadatların küydürüp jibere turgan nerse. İnsandı bar nerseden, bar jakşılıklardan kuruq altıra turgan nerse. İnsan şirk keltirse, uşol ibadatların jakşılığını körbөйт, dünyada dagı, jana ahirette dagı. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadat kılganında Allah'a hiçbir nerseni şerik koşpogun dedi. Bundan bilebиz şirk en çoң günah ekendigin, jana en çoң zulum ekendigin. Wa tuqimus-salat, namazды okugun dedi. Namaz bul dinimizdeki en ulu ibadat bolup sanalат. Allah Taala namazды öz ubagында okuluçu, şul namazды öz ubagында okugan pendeni Allah Taala jakşı körer eken. Mına ошондуктан namazды saktоо керек. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akırkı osiyatında dağı namazga bekem bolgula dep namazdı osiyat kılgan. Wa tu'tiyaz zaka, zeketni bergin dedi. Zeket dağı İslamdağı ne? Bir türküktörдүн biri bolup sanalat. Wa tasilur rahim, jana andan keyin tuğan uruk menen mamilеңди байланыш чыңдагын dedi. Tuğan uruk menen mamilеңди üzbөгүн, tuğan uruk menen mamilеңди байланыштырын, tuğan uruk menen mamilеңди чыңдагын. Ошол тууган урук менен мамиле кылгын деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул нерселерди жанагы кишиге, арабиге осият насаат кылды. Мына ушул нерселердин баарысы намаз, зекет, жана тууган урук менен мамилени чыңдоо бул эң улуу амалдардын бири болуп саналат. Мына ушул нерселердин баарысы кишини бейишке гана жетектей, тозоктон алыстатат экен. Инсан ибадатта Аллахка эч бир нерсени шерик кошпосо, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынса, намазды окуса, жана зекетти берсе, жана тууган урук менен мамилесин чыңдаса, мына ушул амалдар, мына ушул иштер кишини бейишке жакындатып, тозоктон алыстатат экен. Мына ушул хадистер кыскасы, иншалла кыскача түрдө окуп өттүк. Иншалла калган хадистерди эмки сабакта окуйбуз. Allahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.